Так, ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутман укшуак күнүңүздөр менен. Урматтуу туугандар, көңүл буруңуздар. Skoda Octavia 2016 жылкы 1.6 автомат коробка. Таксиге бар жогу даяр, без ограничения страховкасы менен, лицензияга дагы төлөнгөн. Өзүнүн тааныш туугандарынын атында машина, тааныш ИПшниктер. Басы боюнча айтып коелу 650 000 торг болот. Учурда жаңы летний баллону менен. Кышкы 2 баллону бар экен. Лайтбоксту чечип калат. Ушу ойдон алып кетесиздер. Машина мындай айтканда таксиге даяр. Алдың, ишке чыктың. Видеонун жүрүшүндө анча-мынча ходовой жагында жасай турган жери бар, мен сиздерге айтып коеюн. Туугандар, 1 мүнөткө убактыңыздарды алабыз. Таксопарк боюнча ишеничтүү таксопарк атаманды сунушту өтөйлү. Парктын проценти 2,5%. Россия боюнча Citymobil Яндекс таксиге регистрация кылат. Акча чечкенде эч кандай проблема болбойт. Таксиге керектүү баардык комплект документтерди жасайт. Приложение аркылуу заправка кылсаңыз эч кандай комиссия албайт. Бул атаман таксопаркыдагы оюн уюштуруп, водительдерге мотивация берип, мындай айтканда бир жакшы иштешип аткан кези. Bir айда 2 жолу оюн өткөзүп атат, 2 жумада 1 жолу туугандар. Bir жумада ким көп суммада акча жапкан болсо, бул жакта дагы биринчи орунга 10 000 рубль, экинчи орунга 5 000, үчүнчү орунга 3 000 рубль буюрса, сиздер жана биз атаман таксопарк менен жакшы ийгиликтерге жетишебиз туугандар. Төмөнкү номер аркылуу туугандарыбыз менен байланышып, регистрация болуп иштешип көрүңүздөр. Буюрса, машина таза экен, бир сыйра айдап деле көрдүк, видеого чейин. Өзүңүздөр состояниясын көрүп турасыздар. Чуркагандык эмес, буйругандыкы. Машиналар чыгаргандай эле сатылып кетип атат. Демек, иш жакшы болуп атат окшойт. Иш кандай болуп атат? Коллегалар бир сыйра комментарийге жазып коюңуздар. Анан бизге ийгилик каалап коюңуздар. Бүгүн 18-6 число 2022 жыл Москва аксы боюнча түшкү 12:30. Мынакей, Skoda Octavia көрүп турасыздар. Өзүнүн свети ак, сонун көрүнөт. Баллондору, көрүп турасыздар. Жаңы коюлган баллон. Octavia'ны билесиздер. Бир класс өйдө жүрөт. Эми ички салондору боюнча көрсөтөйүн. Ветровиги бар, поворот, повторитель бар, үскүдө. Так. Алдыңкы айнек көтөргүч электрический. Чехолдору дагы сонун, бар жок ордунда. Көрүп турасыздар. Поликтери. Арт жагы механический айнек көтөргүч. Багаж жагы боюнча бардык меткалар ордунда. Таптаза, көрдүңүздөрбү? Так, запаскалар ордунда. Меткаларын көрүп турасыздар. Багажный отсек боюнча. Бардык меткалар ордунда. Бар жогу таза. Багаждын жабылышы дагы чёткий жабылат, мындай резинкага тип. Дунка тип. Эми капот жагын көрсөтүп коеюн. Капотты ачып берип коесузбу? Опа. Так, мен сиздерге алгач пробег, ички комплектация боюнча көрсөтүп коеюн. Ачып койдум. Так, пробеги туугандар. Хозяин өзү дагы маалымат катары айтып коеюн. Эч ким наразы кылгым келбейт де. 100 канча экен? 150 канча эле. Мага чейин орус айдап жүргөн дейт. Мына 152 000 скрученный болуш керек дейт, бирок мотор, коробка жагы жакшы. Мына комплектация боюнча зимний пакет бар, кондиционер бар, штатный мафону. Таксиге эң мындай оптималдуу вариант деп койсок болот. Эң мындай өтүмдүү, эң жакшы вариант ушул комплектация. Будан ашык. Алдыңкы 2 айнек көтөргүч электрондук турда. Жайкыга кондиционер, кышкыга мына подогрев болсо, негизи ушул туура нерсе. Көйлө жанагындай монитор, дагы бир балекеттердин кереги жок. Подлокотник бар жок ордунда. Лобойдо трещина жок, көрүп турасыздар. Мынакей.
Машина буюрса бүгүн кечке чейин сатылат. Крылолор боюнча крыло жактары таза, капоттун крышкасына чейин көрүп чыктык, чечилген эмес. Историясында ушул крыло менен бампер бар экен. Крыло менен бампер бар экен, историясынан сары болуп чыгат дейт. Капот жагын көрүп турасыздар, таптаза. Бардык резинкалар ордунда. Мына мотордун жүрүп турушу. Мотордун мына натяжной шкифти көрдүңүздөр. Мен колум учундагы. Натяжной шкифт. Ошол мотор муздак убагында аз-маз эме болуп калгандай, ышкырып калгандай, ошону алмаштырып коесуздар, болгону ошол экен. Эми болгондой айтып койгон негизи туура болот. Мотордун защиткаларга чейин ордунда. Демек машина жакшы айдалган. Анан мен дагы айта кетчү нерсе, айдап көргөндө лежащий полицейский бар го. Ошодон өткөндө ходовой жагы тыкыр-тыкыр деп атты, ошол оң жак жагы. Солдатик, наконечник, рулевой наконечникти алмаштырып аласыздар. Где-то бир 5000-10 миңге чейин расходу бар экен. Ошону жасатып аласыздар, а так машина дөң экен. Мындай рулду бурганда дагы тык-тык-тык деп тыкылдап билинип атат. Мына. Угулбай атабы, бирок мага угулуп турат. Өзүңүздөр да келип мындай кылсаңыздар билинет. Бул рулевой наконечник солдатиктерин бир сыйра каратып коесуздар. Машина тугандар 2016 1.6 автомат, страховка без ограничения, таанышынын атында. Ошол таксопаркта иштейсиздер. Лицензияга деп төлөбөйсүздөр, алдыңыздар сразу ишке чыгасыздар, путевой листти жазып алып. Баасы боюнча 650 миң плюс торг болот. Машина тугандар. Өзү 2 жыл мурда 740 миңге алынган машина экен. Эми 2 жыл айдалды. Азыркы баага салыштырып эле койдук. Так, тугандар, карап көрүңүздөр. Вин кодту дагы мен сиздерге коюп берейин.